Ата-эненин сөзүнүн таасири кантип тагдырыбызды өзгөртөбүз? Саламатсыздарбы? Көпчүлүк күткөн жана суранган бүгүнкү темабызда ата-эненин балага карата айтылган сөздөрүнүн таасири жөнүндө болмокчу. Көпчүлүк ата-энелер айтылган сөздөрү балдардын тагдырына канчалык таасир этүүсү жөнүндө билип билбестен сүйлөшөт. Сиз атасызбы, апасызбы, же жаңы ата-эне болууга даярданып жатасызбы? Анда бул сабак сиз үчүн. Сиз канча жашта экениңиздин айырмасы жок, бирок ата-энеңиздин сизге карата айтылган сөздөрү дайыма таасирин тийгизип турат. Элибизде сөз артында сөз жатат дешет. Тирүү жандан айтылган сөз да тирүү болот. Ар бир айтылган сөз жашообузду түптөгөн кирпич. Айтылган сөз жашообузду түптөгөнгө канчалык жөндөмдүү? Биз азыр жашап жаткан жашообуз бул биздин оюбуз жана сөзүбүздүн жыйынтысы. Бул чындыгында таң калыштуу жана сыйкырдуу эмеспи? Сиздин үй бүлөңүздө балаңызга сылык сыпаа, аяр мамиле жасалганы менен коомдук жайларда, бала бакча мектептерде, транспортто, башка жерлерде ата-энелердин башка ата-энелердин балдарга каттуу, агрессивдүү мамиле жасап жатканын көрүүгө болот. Көз алдында мындай мамилени көргөн бала келечекте бактылуу болуп, ыраазычылыкка толуп жашоосу күмөн. Апалар оюнда баласы дайыма чындыкты сүйлөгөн, өзү каалагандай бала болуусун каалайт. Атаңдай болуп ичкич болбогун деп дайым эскертип айтып турат. Балага үстөмдүк менен айтат. Бала бул сөздөрдөн кийин жакшы окуганга, өзүнө жакшы алып жүргөнгө өзгөрө баштайт. Жана ичкен адамдар жаман деп кабыл алып, ичкен адамдардын баарына жаман мамиле жасоого өтөт. Эгерде жанына ичкен аял келсе да сөөмөйү менен көрсөтүп, атам сыяктуу деп ичинде жек көрүү болуусу мүмкүн. Негизинде ал да апасы сыяктуу бир аял заты деген түшүнүк болбойт. Бул жерде ичимдик ичүү жаман адат, жакшылыкка алып келбээрин түшүндүрбөстөн жалпы ичкен адамдар жөнүндө жаман түшүнүктү салып коюу мүмкүн. Балдар жашоосунда ооруп калса же жакшы эмес тагдыр күтүп калса, дайыма ичинде өзүнү күнөөлүү сезип, өзүнү жаман көрүп, ушундай жашоодо жашап калганына өзүнү критикалап, ушундай сезимдер менен жашайт. Негизинде ата-энелердин айтылган сөздөрү балдардын туура эмес жолдо болуп калуусунан корккондугу үчүн дайыма жакшы кыз, жакшы бала комплексине киргизип турат. Коркутуп, салыштырып, критикалап. Эмнеден коркот? Анын 3 себеби бар. Коркутуп тарбиялоонун биринчи себеби көпчүлүк ата-энелер караган кезде бала жаман жолго түшүп, эч нерсе жасабаган, жалкоо жашоодо орду жок болуп калуусунан корксо, экинчи себеби адам түшүнүп түшүнбөстөн психикалык травма берет балдарга. Ата-эненин ар бир айтылып жаткан сөзү балдардын келечегин түзүп жатканына майни беришпейт. Үчүнчү себеп, өздөрүнүн тагдырын коркутуу менен айтышат. Мисалы үчүн, атасынын же коңшусунун ичкендиги үчүн тагдыры оор болуп калгандыгын салыштырып айтат. Жана ушундай салыштыруу туура деп ойлойбуз. Бирок бул туура чечим эмес. Мындай тагдырларды айтып берүү менен айланадагыларга болгон ишенимди жок кылып коюуңуз толук мүмкүн. Жана ошондой адамдар менен деле чыдап жашап жүрө бергенге болот, өзүнү курмандык кылып жашай берүүгө мүмкүн деген сезимдерди балага сиңирип коесуз.
ошондой сценарийди балага көрсөтүп коесуз. Мисалы үчүн, апасы кызын дайыма урушат. Ичинде өзүнү жакшы көрүү сезимдерин басып, колуңдан эч нерсе келбейт, ээн башсың, өз билгениңди жасайсың, эмнени жыргатмак элең деген сөздөр менен эми гана коомду таанып, коомго аралаша баштаган кыз эмнеге апасы мынтип урушуп жатат, ал түшүнбөйт. А негизинде мындай сөздөрдү айтуу менен апа кызыны кандай жолго багыттайын деген. Анын апасы коркот. Эмнеден коркот? Өзүнүн аялдык табиятынан, өзүнүн чыныгы аялдык бакытты көрсөтүп бере албагандыктан, кызынын келечектеги тагдыры жакшы болбой калуусунан коркот. Ал да келечекте бир аялдык бакытты сезбей калуудан, ээн баш болуп жолдо жүрүп калуудан корккондугу үчүн дайыма ага ушундай сөздөрдү айтып эскертип турат. А чындыгында биз билбестен айткан сөздөр анын апапакай тагдыр кагазына жазылып жатканына маани бербейбиз. Кыз бактылуу болуп жашап, чыныгы аялдык бакытты сезип, өзүнө ишенип, өзүнүн сулуулугуна баа берип, өзүнү барктап, сырттагылар дагы аны барктап туруусун каалайт. Бирок бала кезде айтылган сөздөр көмүскө сезимге кирип калгандыктан, ошол программа гана аны башкарып жатканын элесе албай жашай берет. Эмнеге менин жашоом мындай болуп жатат? Эмнеге мен жашоомдо ордумду таппай жатам? Эмнеге мен өзүмдү сүйө албайм? Эмнеге мени башкалар сүйө албайт деген анан суроолор пайда болот бул жерде. А негизинде биздин бала чакта эле айтылган сөздөр, көрсөтүлгөн иштердин бүт баары биздин көмүскө сезимге кирип, биздин ишеним болуп туруп калып, ошол программа, ошол сценарий биздин жашообузду түптөп жатканына маани бербейбиз. Салыштыруу, критикалоо, кемсинүү, бактылуулук, дайыма ыраазы болуп жашаган балдарды салыштыруу, критикалоо, басынтуу менен биз дайыма бактылуу, дайыма ыраазы болуп жашаган балдарды жарата албайбыз. Эгерде кагуу, силкүү, жаман сөз айтуу, басынтуу менен баланы чоңойтуп жаткан болсоңуз, анда ушул жерден токтотуп, артка кайтыңыз. Ишенимдүү, турмушта өз жолун тапкан, өз турмушун алып кете алган балдарды тарбиялайбыз десек, анда экинчи жолго өтүүбүз керек. Оюбузду, сөзүбүздү чыныгы аң сезимдүү жолго буруп, бул сабактан, бул түшүнүктү жараткан жиберди деп кабыл алып, сөздөрүңүздү, оюңузду берекелүүлүккө, дайыма таза, ак, түз, ийгиликтүү жүргөн балдарыңызга буруп, аларга ишеним берүүгө өтсөңүз дээр элек. Ар бир балаңыз менен үйүңүзгө бир жакшы мүнөз, бир береке, ырыскы келгенин баамдасаңыз, ар бир баланын орду болуп, сиздердин жашооңуздарга кубаныч алып келгенин айтып, ал бала сиздердин жашооңуздарда өтө керек экенин сездирип, кучактап турсаңыз, ар бир адам өзүн керектүү сезгиси келет. Мен дагы, сиз дагы. Анын жөндөмдүү экенин, колунан баардык иш келерин айтып турсаңыз, башы күчтүү иштерин, дайыма өзгөчө акылман экенин, өзгөчө идеяларды, ойлорун айтып, сездирип туруңуз. Көңүлдү ыраазычылык, бардарчылык, бактылуулукка, ден соолуктуу жашап жатканга, гармонияга буруңуз. Албетте бул дароо эле болуп кетпейт. Акырын биздин бактысыздык, ийгиликсиздик дагы бир күндө келип калган жок. Анын баардык башаты бир кадамдан, акырындан, бир кичинекей точкадан, бир ойдон башталган. Ушул жерден балаңыздын тагдырына кандай таасириңизди тийгизесиз, өзүңүз тандаңыз. Бала тарбиясы менен бирге өзүңүздү өстүрүүчү жолду тең алып кетиңиз. Сиз өзүңүз азыр эмнеге ылай баткак көлчүктө отурасыз, ойлоп көрдүңүзбү? Эмнеге жашоого ушунчалык наразы болгон сезимди мынчалык колуңузга бекем кармап алдыңыз? Бошотуңуз, кое бериңиз. Аны колуңузда кармап жүрүүгө, көтөрүп жүрүүгө сизде күч жок. Жашооңуздан чыгарып салыңыз. Эми ата-энелерге сөзсүз угуп жашоосуна киргизе турган тарабын айталы. Сиздин сөзүңүз бул сыйкырдуу. Сиз тирүүсүзбү? Сизден чыккан сөз да тирүү. Сиздин сөзүңүз бул ишеним.
Бала башкалардан караганда сизге көбүрөөк ишенет. Сиз тараптан айтылган сөз баланын ким болоорун аныктайт. Мисалы, бир учурда эле балага сенин колуңдан келбейт, сен дайыма ушундайсың, сындырасың, бүлүндүрөсүң деп айтып эле кайрадан 1-2 сааттан кийин сен менин жашоомо керексиң, сен ийгиликтүүсүң деп эки бири-бирине конфликт келүүчү сөздөрдү айтабыз. Ошондо баланын көмүскө сезимине эки конфликт сөз кирип калат дагы, селкинчек сыяктуу бала бирде ары секирип, бирде бери секирип, жашоодо туруктуу боло албай, ордун таба албай, бирде ийгиликтүү болуп кетсе, бирде ийгиликсиз болуп кыйналып жүрө берет. Анткени бала кезинен биз ошондой сезимдерди анын денесине орнотуп коебуз. Бардык ата-энелер тагдырды өзгөртүүгө даяр болот, изденет. Сиз дагы изденгениңиз үчүн ушул сабакты ачтыңыз. Адам изденип баштаганда ал ачык болот, кандай маалымат болбосун аны алат, жашоосуна киргизет, колдонот. А эгерде адам жабык болсо, бул сабакты ачып укканы менен аны эч кандай бир жашоосуна колдоно албайт. Жөн гана бир музыка сыяктуу эле угуп коюп кайра чыгып кетет. Биздин жашоого ар бир адам, бир окуялар, бир сөздөр жөндөн-жөн келбейт. Сөздөр дагы жөндөн-жөн айтылбайт. Сиз баарын өзгөртө аласыз, өзүңүздү дагы, айланаңызды дагы. Балага да таасирдүүлүгүңүздү тийгизе аласыз. Балага дүйнөнү кантип таанытып жатабыз, ушуга сарысып салуубуз керек. Биз жашоону кенен, берекелүү, адамдар жакшы деп көрсөтүп жатабызбы? Же дүйнө кир, эч кимге ишенбөө керектигинби? Биз дүйнөнү көрсөтүп берүү менен ишенимдерин орнотобуз. Талант, сулуулук, боорукерлик, мүмкүнчүлүктөр бар экенин таанытып, ошонун бүт баарын баланын сезимдерине толтурабыз. Дайыма жакшыны гана айтып, баардык учурда жакшыны гана айта берүү менен розовый очкини тагып жүргөн балдарды тарбиялап койбойбузбу деген суроо сөзсүз пайда болот. Жаман окуя, абалдар бизге такыр тиешеси жок деп дүйнөнү өзүбүздөн бөлүп кароо бул туура эмес. Мисалы, жолдо тилемчи отурса, анда эч нерсеси жок деген мамиле жасоонун кереги жок. Эгер акча бергиңиз келсе бериңиз. Болгону ушул жердеги абалды балага кантип түшүндүрүп берип жатасыз кеп ошондо. Эгерде сен окубасаң, жакшы жүрбөсөң, анда ушундай болуп каласың деп атасызбы, же сен жакшы окушуң керек, сен мыкты адам болушуң керек, ушундай адамдардын жашоосуну өзгөртүүң үчүн сен мыкты болууң керек деп жатасызбы? Бардык бала жашоону эң жакшы түшүнүп жатат, бирок жашоодо өзүнү кабыл ала албай, өзүнү сүйө албай, өзүнү таба албай жатса, анда сиз мезгилинде ошол баланы кабыл алган эмессиз. Ошол баланы сүйүп бере алган эмессиз. Дайыма анын жасаган иштерин, анын жасаган кадамдарын критикалап, сындап, дайыма туура эмес экендигин баса белгилеп айтып тургансыз. Биз критикалоо менен, баса белгилеп айтуу менен эч качан бир ийгиликтүү балдарды жарата албайбыз. Тескерисинче бир жалкоо эч нерсе жасабаган, кайра мен жасасам, дайым мага ушинтип айтып турат деген баланы жаратып коюбуз бул толук мүмкүн. Атасы же апасы баланын кандай экенин айтса, демек ал ошондой тагдырды күтүүсү мүмкүн. Мисалы үчүн, күчтүү, алсыз, акылдуу, акылсыз, жөндөмдүү, татыктуу, татыксыз, жакшы, жаман, жалкоо, эрктүү, иштерман. Бул сөздөр менен биз балдарыбыздын тагдырын түзөбүз. Жашоодо эмне болуп кетерин биз билбейбиз деп айтасыз. Ооба, биз билбейбиз эмне болоорун, бирок аныктай алабыз. Кандай адам болоорубузду аныктай алабыз. Кандай абалдарда жүрүүбүздү аныктай алабыз. Айланабызга кандай адамдарды топтоо керек экендигини биз өзүбүз тандай алабыз. Ооба, келечек бир гана жаратканга маалым. Бирок ишеним, ойлорубуз менен адамдарды өзүбүзгө тартып турабыз. Жашоодо баарын биз көзөмөлдөй албайбыз. Балдар менен урушкан учурдагы денебизде калган шрамдарды, же болбосо кырсыктарды биз көзөмөлдөй албайбыз. Ошол окуяларга берген реакциябызды, эмоциябызды гана көзөмөлдөй алабыз. Кеп сага эмне болгонунда эмес, сен ага кандай реакция кылганыңда.
Айрыкча ата-эне баланын тагдырын аныктай алат. Баланын ички абалын эмнеге толтурса, өзүнө окшош гана клеткаларды өзүнө тартып турат. Баланы нөлгө тартып бара жатасызбы же күндөн күнгө күчтөнүп, акылмандуулукка толуп, жакшы илим билимдерге дайыма ачык, даяр баланы жетелеп бара жатасызбы? Мына ушулар баланын тагдырын аныктайт. Жашоонун ачкычын өз колуңузга алган, балага эч ким ишеним бербей калганда да, ишенимди сиз берген, колдоп турган коргоочу периштелери болуңуз. А эгерде сиз оор сөздөрдү угуп чоңойгон болсоңуз, анда эмне кылуу керек? Аял катары бактысыз, ден соолук жакшы эмес, финансы жак жетишсиз, кандайдыр бир жетишсиз сценарий, ушундай жашоо болуп турса, сиздин азыркы учуруңузда түшүнүңүз, мунун баары башкалар тарабынан сиздин көмүскө сезимиңизге кирген, башкалар тарабынан таңооланган программа экенин түшүнүңүз. Эми кубана берсеңиз болот. Мунун баарын ачкычы сиздин колуңузда. Мунун баарын өзүңүз сүрүп чыгарып, жаңа программа орнотууга толук мүмкүн. Коркуу, өзүн күнөөлүү сезүү, өзүнө болгон баанын төмөндүгү, бала күндө калып калган травмалар, критикалоо, бул сиз өзүңүз түзгөн сценарий эмес. Буга чейин ата-эне, жаныңыздагылар түзүп берген сценарийде гана жашап жүргөнүңүздү түшүнүп, кабыл алыңыз. Бул программаны бизге киргизген башкаларда деле күнөө жок. Анткени алар билген эмес, алар өзүндө барын гана бизге бере алган. Сиздин ойлоруңуз бир нерсе туура эмес, ошон үчүн ишим жакшы болбой жатат. Бир нерсе туура эмес, тагдырым жакшы эмес, жашоо малина эмес, бир чоң туура эмес аракет жасагам. Мен канча аракет жасасам да жашоо мага бербей жатат деген ойлорду өзүңүздүн оюңузда угуп жатсаңыз, сиз түшүнүңүз, мунун баары сиздин программаңыз эмес, мунун баары бирөөлөр тарабынан кирип калган программа экенин түшүнүңүз. Келиңиз, жаңы жашоону тандап алалы. Түшүнүктү алып келели. Түшүнүү бул жаңы жашоонун ачкычы. Түшүнүү бул сиздин колуңуздан бардык нерсе келээрин көрсөтүп берүү. Автоматтык түрдө жашоо эмес, а негизинде түшүнүү. Сиз эмнени ойлоп жатасыз? Ойлогон ойлоруңуз менен өзүңүздү кандай сезип турасыз жана ар бир минутада сизди тандоо бар экенин түшүнүңүз. Тандаган тандооңузду да жашоодо колдоносузбу? Бул да сиздин тандооңуз. Сиздин тандооңуз, сиздин сөзүңүз баланын тагдырына да таасирин тийгизет. Баланын тагдырын да түзөрүн унутпаңыз. Баланы салыштырып кордогон эмес, тескерисинче шыктандырып колдогон адамы сиз болуңуз. Ар күнү баланы бактылуу жашоого үйрөтүү үчүн өзүңүзгө да кубаныч алып келген бактылуу тагдырды түзгөнгө жардам бериңиз. Ата-эне катары бул сиздин тандооңуз. Адам өз тагдырын өзү өзгөртө алуучу. Биздин видеону жөн гана угуп коюу, же болбосо апаңыз менен, курбу досуңуз менен бөлүшүү жетишсиз. Же жөн гана жакшы маалымат экен деп угуп коюу да жетишсиз. Чындап түшүнүп, ааламдан келген түшүнүк катары көмүскө сезим менен кабыл алганда, ал сиздин денеңизге кирип, жашооңузду жаңы нукка буруп бергенге күч болуп берет. Жараткандын бир гана колу сизди кармап турат. Ал жерде башка кол жок. Ошону түшүнүңүз. Биздин ар бир сөзүбүз биздин ооруларыбызды, тагдырыбызды, жашообузду гана түзбөстөн, биз тирүүбүз, бизден чыгып жаткан сөз да тирүү болуп, балдарыбыздын дагы тагдырына таасир этерин түшүнөлү. Сиз менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Жашооңузда баары тегиз болуп, жүрөгүңүз сүйүүгө толуп турсун. Сак саламатта болуңуз.